Кытайдан келген жүктөн радиациялык кооптулук аныкталды. Сузакта бир үйдөн 3 кишини өлтүрүп кетишти. Өлкөдө сасык тумоого балдар көп чалдыгууда. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде тааныша аласыздар. Сиздер менен мен Асель Бусурманкул кызы, саламатсыздарбы? Кыргыз-казак чегарасындагы Кайыңды темир жолу өткөрмө пунктунан радиациялык кооптулугу жогору болгон жүк кармалды. Бул тууралуу чегара кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда, жүк Кытайдан Кыргызстанга Казакстан аркылуу келе жаткан. Өткөрмө пунктунан радиациялык портал иштеп кеткен. Буга байланыштуу чегарачылар жүктү кошумча текшерүүдөн өткөргөндө радиациянын деңгээли нормадан ашып кеткени байкалган. Радиациялык коопсуздукту сактоо максатында жүк Кайыңды станциясындагы атайын жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Кыргызстандын аймагына кирген жүк 37 тоннаны түзгөн. Анда катуу материалдарды майдалоочу жабдык, отко чыдамдуу кирпичтер жана кургаткыч болгон. Иликтөө иштерин жүргүзүү үчүн кармалган жүк өзгөчө кырдаалдар министрликтин кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Кыргыз-Кытай чегарасындагы Эркештам өткөрүү бекети бүгүн убактылуу жабылат. Бул тууралуу мамлекеттик чегара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, чегара Кытай тараптын сунушу менен аталган бекетте жүргүзүлүп жаткан реконструкция иштерине байланыштуу саат 8-ден 15:00-гө чейин жабык болот. Жарандар, транспорт жана жүк өткөрүлбөйт. Сузакта бир үйдөн 3 кишини өлтүрүп кетишти. Бул тууралуу күч органдары кабарлады. Окуя 7 декабрга караган түнү Сузак районуна караштуу Бешмойнок айылында болгон. Алдын ала маалыматтарга ылайык, Өзгөн районунун тургуну мурдагы аялынын үйүнө барып, келинди жана анын ата-энесин жүрөк тушка бычак сайып өлтүрүп кеткен. Кылмыш жасаган адам Өзгөндүн Ана Кызыл айылынын тургуну. Ал Сузактагы окуядан соң үйүнө баратып, жолдо өзүнүн да жүрөгүнө бычак сайып, ооруканага жетпей каза болгон. Сасык тумоого балдар көп чалдыгууда. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев өкмөткө өткөн жыйында билдирди. Анын айтуусунда сасык тумоо жана жугуштуу инфекциялар менен жабыркагандардын 64% 14 жашка чейинки балдар. Быйылкы жылдын 10 айында өткөн жылга салыштырмалуу оору 5,8% жогорулаган. Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова сасык тумоо жана жугуштуу инфекциялар боюнча эпидемиологиялык абалды көзөмөлгө алууну тиешелүү жетекчилерге тапшырды. Сасык тумоо күчөп кеткенине байланыштуу Бишкек шаарындагы бардык мектептер, бала бакчалар 12 декабрга чейин жабылган. Ал эми жалпы республика боюнча 141 мектеп окуу токтотулган. Жалал-Абад облусунун Сурак районундагы Ташбулак айылында 2013-2014 жылдары 4 гектар 24 сотық жер 60 жаранга мыйзамсыз бөлүштүрүлүп берилген. Башкы прокуратура билдиргендей, Ташбулак айыл өкмөтүнүн жана Сузак райондогу архитектура, шаар курулуш башкармалыгынын кызмат адамдары өз ара сүйлөшүп алып, жеке турак жай курууга жер берүү боюнча документтерди жасалмалашкан. Кийин айыл чарба багытындагы жерлер трансформацияланды деп жарандарды алдап, тилкилерди сатышкан. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянат пайдалануу, жер мыйзамдарын бузуу, кызматтык жасалмалоо жана алдамчылык беренелери боюнча иш козголду. Президент Алмазбек Атамбаев жумушчу сапары менен Өзбекстанга барат. Бул тууралуу Азаттыкка жеке булактары кабарлашты. Маалыматка караганда, учурда мамлекет башчынын коңшу өлкөгө качан барары такталууда. Сапардын алкагында Атамбаевдин маркум лидер Ислам Каримовдун Самаркандтагы мүрзөсүнө зыярат кылары күтүлүүдө. Президенттин аппаратынан бул маалыматты ырасташкан жок. Өзбекстанда 4 декабрда өткөн президенттик шайлоодо Шавкат Мирзиёев добуштардын 88,61%-ын алып жеңишке жеткен. Атамбаев аны куттуктап, кыргыз-өзбек алакасы ийгиликтүү нукка өзгөрөт деген ишенимин билдирген. Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча чечимин жокко чыгарды. Ага ылайык гендердик норманы сактабаган үчүн башка партиялардын наразычылыгын жараткан КСДП шайлоого катыша алат. КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча четимди Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы чыгарган эле. Кайра эмнеге өз бүтүмүн четке кагып жатат, Кылымжан Азамат кызы иликтеген. Жалал-Абад аймактык шайлоо комиссиясы 30 ноябрда КСДП партиясынын талапкерлеринин тизмесин жокко чыгарган. Буга КСДП талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик норманы сактабаганы жана жайгашуу тартибин бузгандыгы себеп болгону айтылган.
Бирок көп өтпөй эле аймактык шайлоо комиссия маселе убагында каралбай тийиштүү чечим кечигип кабыл алынган деген негизде мурдагы бүтүмдү кайра жокко чыгарды. Себеби аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы Бактыкан Нуралиева КСДП партиясынын шайлоо тизмегиндеги кемчиликтерди өз мойнуна алган. Андан соң аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы жумуштан четтетилип, ал эми КСДП партиясы шайлоого катышмай болду. Ошондо гендердик баланс сакталып атат. 33% аялдар, 67% эркектер болчу. Ошол менен үчүнчү мынакей кечээ өтүлгөн отурумдагы кабыл алынган чечимдер мен мыйзамдуу деп айтсак болот. КСДП партиясын шайлоодон четтетүү боюнча чечим өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Ата Мекен партияларынын арызынан соң кабыл алынган болчу. Ошондуктан жогорудагы партиялар жокко чыккан чечим боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына кайрылууну көздөп жатат. Себеби аймактык шайлоо комиссиясы өзү чыгарган чечимди жокко чыгарып жатканы мыйзамга каршы келет. Бул жерде ошо партиянын дагы аймак шайлоо комиссиясында, Борбор шайлоо комиссиясында күнөөсү бар деп эсептейбиз. Эми бул боюнча өнүгүү саясий партиясы кечээ арыз жазып, Борбор шайлоо комиссиясына кайрылдык. Ошол 2 декабрь күнү кабыл алынган токтомду күчүнө калтырып берүү боюнча. Буну эми Борбор шайлоо комиссиясы арызыбызды карап жооп берет деген үмүттөбүз. КСДП партиясынын шайлоодон четтетүү боюнча чечимдин жокко чыгарылганын айрым саясий серепчилер туура эмес деп эсептешет. Анткени аймактык шайлоо комиссиясы буга чейин партия талапкерлеринин тизмесин карап чыгып, мыйзамга шайкеш келген өзгөрүүсүз чечимди кабыл алыш керек болчу. Бул аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымынын күнөөсү дейт Орозкул Анарбаев. Буну өзү жокко чыгарды эле. Анан кийин мен эртең менен азаттыктан угуп калдым, кайра кабыл алыптыр деп. Биринчиден мыйзамсыз кылгандыгын жокко чыгарганы туура эле болду. Төрайымы мен айтып кетпедимби? Ушундай жаман иштегенинен, ушундай таразалап албагандыгынан, анан өзүн билемдиктигинен, мыйзамсыз иш кылдыргандыгынан алганы туура эле болду да. Ал эми КСДП партиясы талапкерлердин тизмесин түзүүдө гендердик теңдикти сактабаганы жана тизменин жайгашуу тартибинин бузулгандыгы тууралуу кайрылуу БШКга жолдоnup, анын жыйынтыгында аймактык шайлоо комиссиясынын төрайымы иштен бошотулду. Учурда өнүгүү Прогресс, Ата Журт жана Ата Мекен партиялары Борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрылып жообун күтүүдө. Эгерде туура чечим кабыл алынбаса, сотко кайрылышаарын билдиришти. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Жаңы жылдан тартып, Кыргызстанда улуттук валютанын 4 сериясындагы үркүндөтүлгөн 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттор жүгүртүүгө чыгат. Бул тууралуу улуттук банктан билдиришти. 4 сериядагы жакшыртылган банкноттор мурда чыгарылган банкноттор менен жүгүртүүдө чогуу эле жүрө берет. Биринчиден өзгөртүлгөн банкнотто портрет классикалык ыкма менен даярдалып даана көрүнүп турат. Экинчиден жарыкка салып караганда сом деген сөз окулат деп айтылат маалыматта. Мындан сырткары жүгүртүүгө чыгарылган банкноттордо 2016 деген сөздү да байкоого болот. Сиздер ушул саатка алынган жаңылыктар менен тааныш болдуңуздар. Мен сиздер менен коштошом. Алдыда барай менен таанышып алыңыздар.